Муфтияттын айланасындагы болгон чулуу окуяларга байланыштуу экөөз кеп. Бул окуянын биринчи адептик, саясий жаатын, ошондой эле илимдик, ишенимдик жаатын сөз кылуу мүмкүн. Уккан көргөнүңүздөргө ишене бербеңиздер. Акыл калчаган соң гана ишениңиздер. Пикир Ордо YouTube каналы. Ката кетирүү адамдын табигый укугу болуп эсептелет. Бардык адам ката кетирет. Алар дагы бизге окшош адам, напси бар. Ар бир адамда болгондой шайтаны бар дегендей. Балким ката кылгандыр, бирок биз үмүт кылабыз, ниет кылабыз. Илайым эле жебеген болуп чыксын. Бул окуя жалган болуп чыксын. Бирок чын болуп чыкканда деле алардын мындай кишиликтен, адамдыктан чыгарып салууга, өмүрү бет агарбай турган кылып бетин каралап салууга бизге болбойт. Бул биздин кишилигибизге, адамдыгыбызга, мусулманчылыгыбызга туура келбеши керек деп ойлойм. Бул менен муфтияттагы бул окуяны коргоп аткан, жактап аткан жерим жок. Ката кемчилиги болсо жазага тартылсын, компенсация аласын, кандайдыр бир акчалар жок болуп кетсе, бирок ошонун жанында эле экинчи кайталабаганга мындай өзү ичинен тооба кылып, анан Кудайдан кечирим сурап койсо, бул жетиштүү эле болот. Ишенимдик жана илимий негизин дагы сөз кылуу мүмкүн дедим. Азыр айтылып атат, көбүнчө ошол ишенимге доо кетти. Мындайча айтканда ишенген кожом сен болсоң, ишенген кожом сууга акса алдыңан талгарма болду кыскасы дегендей. Жок, муну мынтип карабаш керек. Ислам башка нерсе, биз тутунган мусулманчылыгыбыз башка нерсе. Бул биздин кемчилигибиз, биздин исламдан түшүнүп жашообузга киргизген биздин түшүнүгүбүз. Бул мусулмандардын, биздин кыргыз мусулмандарынын дейли, балким белгилүү бөлүгүнүн кемчилиги болуп калгандыр. Демек, бул жерде бул окуя бизге сабак болуш керек. Демек, биз кээ бир нерселерди туура эмес түшүнүп атабыз. Биздин кээ бир кылгандарыбыз исламдын аруулугуна, тазалыгына, пакизалыгына төп келбей калып атат. Демек, ислам түшүнүгүбүздү, мусулманчылык түшүнүгүбүздү дагы кайрадан көздөн өткөрүп, илимий, интеллектуалдык деңгээлде кайрамдай деңгээлди көтөрүш керек экен да деген сабакты коюш керек биздин алдыбызга. Бүгүн ислам деген аруу, мындай пакиза бир нерсени элге жеткирүү деген озуйпаны мойнуна алган муфтият жөнүндө ушундай сөз башталары менен дароо табасы канып, жамандап, жыргап жатып калган катмар эгер биздин коомчулукта пайда болуп калса, бул бир тема жөнүндө бизге сигнал берип атат деген сөз. Бул деген сөз муфтияттын имиджин оңдош керек, көтөрүш керек, жогорулатыш керек деген сөз. Муфтият бүгүнгө чейин негизи конкреттүү түрдө элдин, мусулман калкынын илим билимдик деңгээлин белгилүү тепкичтен белгилүү тепкичке көтөрдү, менимче жок. Келген бардык муфтилер ички интригалардан, ички бытырандылыктардан башын көтөрүп, калың катмардын диний билими менен алек болуп, конкреттүү кадамдарды таштаганга мүмкүнчүлүгү болбоду деп ойлойм. Эң кыйыны булардын ичинде менин жеке баамда раматылык чубак ажы деле ошол жердеги коррупциялык жанагы циркуляцияны жок кылам деп атып, аны деле батырбай ал жерден чыгарып салды. Ал киши дагы мындайча айтканда муну ишке ашыра албады. Андыктан ошол илим билимдик жактан деңгээлди, имиджди көтөрүш керек. Бир эле мисалы айтып кете турган болсок, бүгүнгө чейин мисалы үчүн мусулманчылыктын эң негизги талабы катары өлгөндөн кийин дагы суроо биринчи намаздан башталат экен деген нерсе ошол муфтияттын мечиттеринде жаңырат, муфтият уруксат берген китептерде орун алып келет. Негизи менин ислам түшүнүгүмдө дин, ислам эң негизги максат катары адеп ахлактуу кишини калыптандырууну негиз алат. Биз муну айтпайбыз, биз муну жеткирбейбиз, коркобуз. Канча кылымдан бери ушинтип айтылып келген, азыр муну айтып койсок бизди төпөштөйт, урушка, жаңжалга, кыйкырыкка калабыз деп. Аны ошол муфти болгондон кийин селдени келиштирип, кийип, сакалды коюп, жума намазга чыгып, кутбаны окуп, мечит, медресе ачылса барып ачылышын кылып коюп эле жүрө берген үчүн бүгүнкү күнгө кептелдик мисалы үчүн. Эң жанындагы, эң жакын адамдарына акча жебе, арам акча жебе дегенди түшүндүрө албай атат.
эң жакындагы адамдарга чыгып элге дин түшүндүргөндү кой, кезек келбейт атат буга. Жаңы келаткан муфтиликке талапкер болуп келаткан кишилерге дагы айтарым ушул болчу. Келгенде бүгүнгө чейин келаткан көчтү эле улап эле коюп кетип калыш үчүн эмес, кандайдыр бир конкреттүү илим билимдик деңгээлди, мусулмандардын илим билимдик деңгээлин көтөрө турган план, проекти, ой, пикир, максат, мүдөөсү менен келсе, жана реалдуу кадамдарды таштаганга күчү жетсе, жүрөгү жетсе, келсе жакшы болот эле. Бир нерсени айтып өтүп, анан сөзүмдү бүтүрөйүн. Азирети пайгамбарга пайгамбарлык сунушталганда биринчи учурда качкан, чочулаган. Мен буга ылайык эмесмин деп ойлогон. Андыктан бүгүн дагы муфтийликке ар ким өзүнүн талапкерлигин сунуштап эле кайра эле окшош тагдырга кетип атабыз. Ит мышык болуп мындайча айтканда, талапкерлер биринчиден уялып койсо жакшы болот. Мен ылайыктуумунбу? Мен бул ишти алып кете аламбы? Бул жоопкерчиликти моюндай аламбы деген пайгамбардык адеп ахлак силерде дагы бир аз болсун деген ниет, үмүтүм бар. Мени укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.